Республикасынын өзгөчө адамдын караштуу ок изилдөө борборунун кошумча кесип даярдоо кафедрасынын улук окуучусу улук лейтенант Умеров Медербек Муратбекович. Жогоруда өтүлгөн жогуш полковниктин сабагынын негизинде бизге улантылды. Эми түшүнүктүү эле жогуш полковник айтып кетти. Биринчи жардам, медициналык жардам жана ошондой эле врачтык жардам деген да бар. Айтып кетиш керек, сиздер мындайча айтканда медик эмессиздер, медициналык билим жок. Сиздердики азыр мен билишимче экономист, туурабы? Ошондуктан сиздерде биринчи жардам болуп эсептелет. Биринчи жардам эң кечиктирилгис, эң жөнөкөй, эң мындай адам баласынын ден соолугун сактап калуучу эң жөнөкөй иш чаралар менен аткарчу иш чаралар, ыкмалар. Мисалы бул жерде манекен, өзүнүн аты Гоша, атайын ушундай Гоша манекен жабырлануучу катарында болсун. Караңыздар, мисалы азыр мисал катарында баягы баарыбыз күндөн ысып атабыз. Жабырлануучу үстүндө мондай кийими жок, жол кырсыгына кабылып калды. Эмнеге кабылып калды? Мондай кийими жок. Жол кырсыгына, кечинде, түнчүндө, жолдон өткөн. Көрүнбөйт да. Бул эмне? Жилет, прозрачный, баягындай эмне жарык бергенде күйүүчү, жарык берүүчү, белги берүүчү жилет катарында өп-как деп да түшүнсөздөр болот. Муну кийип алса мүмкүн машина көрүп дароо токтоп калмак. Көрбөй калды, сүзүп кетти. Жана ошондой эле башка нерселер бар, ошондой эле кичинекей материалдардын ар кандай спортивканын капталында, кайсы бир жеринде баягындай мүмкүн кээбилөрдүн курткаларында ошондой отражающий нерселер бар. Эми биринчи жардамга кайсы учурда көрсөтөбүз? Ким билет? Биринчи жардамды кайсы учурларда көрсөтөбүз? Тест жардам кызматы келгенге чейинки биринчи жардам көрсөтөбүз. Тест жардам, скорый помощь, 103. Алар өзүнүн аппараты менен мындай дары-дармектер менен келип, амбул мешок деген атайын өзүнүн жасалма дем алдырат, жгут, шейный варикин корсет жана башка. Бул медициналык каражаттар. Бул жерде дары-дармекти саюучу ийне, шприцтер, дары-дармектер, ампула, баягындай таза мындайча айтканда медициналык каражаттар. А бирок сиздер мындай каражатты колдонгонду билбейбиз да, туурабы? Кайсы дары, кайсыга аралаштырыш керек, адамдын кайсы жерине мүмкүн внутримышечно ягодицага саябызбы, же колуна саябызбы, же венага саябызбы, ал медициналык кызматкерлер. А сиздер болсо эң жөнөкөй иш чара менен адамдын өмүрүн тез жардам келгичекти куткарып калыш керек. Эми караңыздар. Мисал катары. Бул Гоша. Первые шаги при оказании первой помощи. Биринчи жардам көрсөтөрүнүн астында биринчи кадамдарыбыз кандай болуш керек? Мен көрдүм жабырлануучуну. Визуалдык түрдө мен көзүм менен көрүшүм керек. 10 метр аралыкта. 10 метрге мүмкүнчүлүк эмеспи? Аралык безопасный, коопсуз аралык болуш керек. Мен визуалдык түрдө айланасын карайм. Мүмкүн ошол Гошанын жанында электропровод болушу мүмкүн. Мүмкүн жанында уулу жылан болушу мүмкүн, чагып алган, бир жерине жатып алган мүмкүн. Мүмкүн ушул эле Гоша тоонун кырында жатып калган. Мүмкүн ушул эле Гоша сууга чөгүп кыйкырып атат, жактан кыйкырып атат. А мен сууга түшкөндү билбейм. Мен нарындыкмын. Туурабы? Сууга түшкөнмүн, көлдүк эмесмин. Көлдө күнүгө сууга түшүп көгөн эмесмин. Мен кут карам дейм дагы барам экинчи Гоша, экинчи Медербек жабырлануучу. Ошондуктан өзүбүздү коопсуз караш керек. Ошол эле уулуу жылан мени чагышы мүмкүн. Ошол эле электропровод мен ток тартып экинчи жабырлануучу болушу мүмкүн. Ошондуктан өзүбүздү коопсуз караш керек. Жөнөкөй дагы бир мисал. Кече эле жөнөкөй мен үйдөн үй бүлө менен автоунаа менен чыгып баратканда ДТП село алаңынын жеринде болду. Панфилова, Чугуева деген бар, Кездован көчөсү. Автоунаа уруп барып туруп столбон сүздү. Жаш бала экен. Сүзүп эле, чыгып эле, өзү шок состояниясында. Эмне болду? Ал машинасына сарсына, автоунаасына сарсына.
там Hyundai кара өңдүү даңгый машина ошого сарсын. Ал ден соолугуна эмес. Бул жери урулдубу, көкүрөк кабыргасы сындыбы, башы менен урулдубу, мүмкүн ал түрү калабы, түрү калбайбы, травмасы кандай? Ал машинасын сарсына болуп, машинасын айланып тегеренип жүрөт. Ошол эле учурда машинаны караңыздар, от алып турат, түтүнү чыгып атат. Эмне менен кооптуу бул? Өрттөнүп кетиши мүмкүн. Анан ушундай жабырланчу, биринчи жардам көрсөтүш керек, бирок ошо жабырланчунун абалы кандай? Караңыздар, дароо ошол жерден эмне кылдык? Биз баягы элдер да болду, мен да барып арасынан байкадым, бирөөсү аккумуляторун ажыратыш керек деди. Толтура ушундай кишилер топ турду, бирөөсү чыгып туруп аккумуляторун ажыратыш керек, бул өрттөнүп атат деди. Калгандары башка нерсе менен алек. Тиги баланы эмне болду, эмнеге сүттүң, эмнеге катып айтадың, жана башка деп сөзгө тартып атышат. А коопсуздукту карашкан жок өзүлөрүнүн. Ошол жабырлануучунун коопсуздугун караган жок. Ал травмалды алган жокпу? Автоунааны күйүп атат, күйгөн жок, ага көңүл бурган жок. Аркы киши менен ызы чуу болуп атышты. Аккумуляторду ажыраттык, түтүн чыкпай калды, өрт. Андан кийин жанакы жабырлануучуга барып, ал акыбалын сурап, десоң жакшыбы, кандайсың, жана башка деп өзүнүн биринчи жардамын көрсөтүп туруп, анан мен үй бүлө менен анан аркы сапардын уладым. Көрдүңүздөрбү? Жөнөкөй жашоодо. Мисалы сиздер экономисттер. Сиздер баягындай өзүнчө офистерде отуруп иштейсиздер, эсептейсиздер. Бирок ошол эле учурда офисте отурган учурда коллегаңыздын же болбосо азыркы студенттер куркулаштын жүрөгү кармап калса эмне кылабыз? Аптечка дары истегенде билбейбиз да кайсы дарын дешти. Биз элементардык жөн эле жанакы 102 кызматына чалыш керек. 103 кызматына чалыш керек. Консультация телефон аркылуу. Баарыбызда смартфон колдонгон билебиз. Баарыбыз Instagram, TikTok жана башка VPN кошуп алып отурабыз. А бирок биринчи жардам көрсөткөгө келгенде эмне кылабыз? Же өзүбүз биз эле үйдөн буту колубузду кесип алсак эмне кылабыз? TikToктон издеп отурасың ошол видеону. Кантип? YouTube'га кирип карагычакта аягың уже сен кан агып жоксуң. Эми практикалык жакка баштайлы. Кыскасы караңыздар, эми бул жерде аптечка деген бар. Аптечканы колдонгонду билиш керек. Аптечканын ичинде кайсы дары-дармектер бар экенин билиш керек. Баарыбызда смартфон, телефон бар. Кыйынбыз, баарыбыз окуган билебиз. Дары-дармектин колдонуу боюнча аннотация деп коет. Колдонуу эрежелери. Кайсы дары кайсыга колдонсо болот, кантип колдонсо болот, окуп алсаңыздар болот. Микрофон алып сүйлөй берейинчи, бак, колдон көрсөтөт. Караңыздар. Бул жерде эң жөнөкөй элементарды баягындай бинттер бар. Бул не стерильный, стерилдүү эмес. Айырмасы стерильный менен не стерильный айырмасы барбы бинт? Эмнеси менен? Тазалыгы. Тазалыгы менен стерилдүү ичиндеги микроорганизмдер жана бактериялар жана башкалар жок болду. Я бы мурками работаю. Микрофон стоп. Доставай свой. Караңыздары, экөөнүн айырмасы бар. Бул стерилдүү, стерилдүү эмес. Мисалы открытый рана, ички органдар үзүлүп кеткен болсо, ички органдар үзүлүү, же сыртка чыгып кетип, ички карындар чыгып кеткен болсо, могу бит менен колдонсо болобу, же могу бит менен колдонобу? Стерилдүү бит менен. Анткени бул стерилдүү ички баягы аталып туруп айтып, ичине киргизбеш керек. Жанакы ички органдар, ички карын чыгып калган учурда ичине жанакы бактерия, вирустар кирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошол бойдон эле могу бинт менен ичин ороп алып, мындай ороп алып, иммобилизация, кыймылдандыруу кылып алып, транспортировка. Мына мындай катайын мягкий, эластичный, гибкий нелер бар. Айсилкан жок, мына мындай. Калимат, йога жана башка. Калиматың жок, жанакы кешеп, төшөк, матрас. Ошондой ыңгайлуу болуп ашыш. Эми подход, басалашу. Жабырланчуга баруу жолдору. Мен көрдүм, жабырланчу жатат. Без сознания. Визуалдык түрдө мен айландым, карадым. Өзүм коопсуздугум. Безопасно, келдим. Мындай ыкманы кылуунун кереги жок.
Тевип, гумандуу эмес. Тур. Мүмкүн үйү жок адам. Эч такыр үйү жок. Не дейбиз андайларды? Деп айтып коебуз, бирок мүмкүн ал адам сиздер ошо эле студент болгон. Сиздер ошо эле уже энеси ичинде калмаган. Эч качан адамды каста менен өлтүрүшпөйт. Мен